Чет элдик жаран кызматкери кызды алаксытып акчасын уурдап кеткен. Алдамчы киши кызматкер кыз менен аны алаксытып сүйлөшүп, өз кулуна акчанын бир бөлүгүн шылуундук менен катып алган. Бишкектеги акча алмаштыруучу жайлардын биринде жагымсыз окуя болду. Алдамчы кызматкер кыз менен сүйлөшүп, акчасын уурдап кеткен. Анын бардык аракеттери байкоо камерасына түшүп калган. Кадрда эркек киши кыздан акчаны санап алам деп терезеден алып жатканы көрүнүп турат. Андан кийин ал кызматкерге акчаларды кайтарып берет, бирок анын колундагы акчанын бир бөлүгүн шылуундук менен катып алат. Комментарийлерде соц тармактын колдонуучулары бул шылуун киши өзүнүн трюктарын жасап жаткан жеринен бир нече жолу байкоо камераларына түшүп калганын белгилешүүдө. Аялдамада зара ушаткан адамдын видеосу. Социалдык тармактарда аялдамада зара ушатып жаткан адамдын видеосу тарады. Бул көрүнүш колдонуучулардын катуусуна кабылып, нааразы пикирлерди жаратты. Жарандар коомдук жайда мындай аракеттер үчүн жоопкерчилик күчөтүлүшү керектигин айтып, тиешелүү кызматтарды чара көрүүгө чакырышууда. Азырынча окуянын кайсыл жерде болгону жана адамдын өздүгү тууралуу расмий маалымат бериле элек. Булак Серепкежи. Баткендеги кыргыз-тажик чек арасынын тосулган бөлүгүнүн бийиктиктен көрүнүшү. Социалдык тармактарда Баткендеги кыргыз-тажик чек арасынын бийиктиктен тартылган видеосу тарады. Кызылкаяда 14 жаштагы Ариет Жороев бир аптадан бери дайынсыз болууда. Баткен облусунун Кызылкая шаарына караштуу Кара Коз айылынын 14 жаштагы тургуну Ариет Жороев бир аптадан бери дайынсыз. Бул тууралуу анын жакындары аймактык кабарчыга билдиришти. Маалым болгондой, аны акыркы жолу Кызылкая шаарында көргөндөр болгон. Ариет Жороев бирөөнүн коюн кайтарып, жалданып иштеп жүргөн. Булак турмуш кежи. Камчыбек Ташиев Москвага жөнөткөн бала окуудан айдалган. Атасы 13 жылга кесилип кеткени айтылды. Талас облустун тургуну Байңызат менен кармалып, уулу федералдык коопсуздук кызматындагы окуусунан чыгарылды. Бул тууралуу КМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 28-июнда Чаткалга болгон иш сапарында билдирди. Анын айтымында аны окууга атайын жөнөтүшкөн болчу. Кечээ эле бир биздин академияда окуган, ФСБнын академиясында Москвада окуган таластык бир жигитибиздин Таластан болгону 2-3 эле окуйт. Таластан өзү аз чыгат. Мен атайын өзү Таластан көбөйсүн деп ошону кошуп берип жөнөткөм. Жөнөкөй эле үй бүлөдөн болчу. Ал 3 курсту бүтүп жатат эле, эмне болду? Атасы Байңызат сатам деп колго түшүп, 13 жылга камалды. Баласы мына 3 жылдан кийин ФСБда окуудан айдадык. Мына көрдүңөрбү, кандай чоң зыяны тийди. Окмуш окуган сонун бала болчу. Айла жок, мыйзам ушундай, деди ал. Булак турмуш кежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранычы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар. Реквизит номерлер Мбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде деньги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Кетирип камчаганы 2 күн иштеп жүрүштү. Чекесин бүтпөй жолдордун чейинге кайра киришти. Нарын шаарынын тургуну ырсаптар аркылуу шаардагы учурдагы абал боюнча нааразычылыгын билдирди. Ал УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарынга келген учурда тартип жана көзөмөл сезилгенин, бирок ал шаардан кеткенден кийин жергиликтүү кызматкерлер мурдагыдай эле бейкапар иштөөгө кайтышканын белгилеген. Тургундун айтуусунда Нарын шаарында мамлекеттик кызматкерлерге элдин көйгөйлөрү маанилүү эместей көрүнөт. Анын түрүндөгү кайрылуусу социалдык тармактарда талкуу жаратууда. Кичинекей ырчы кызды КамАЗ сүзүп кетип, ал ошол жерде каза болгон. ЖККБнын маалыматына ылайык, жол кырсыгы 28-июнь күнү саат 20:00 чамасында болгон. Жүк ташуучуна жөө өткөлдөн өтүп бара жаткан кызды сүзүп кеткен. Ал жарагандан улам окуя болгон жерде каза болгон.
Ат башыда эл паровозго түшүп эс алууда. Жергиликтүү тургун темир челектен вагон жасап паровоз менен эс алуучуларды жер кыдыртып сейилдетүүдө. Ак Ордодо КамАЗ 8 жашар кызды тебелеп, бөбөк ошол жерден үзүлгөн. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын маалыматына караганда, окуя 28-июнь күнү саат 20:00 чамасында болгон. Анда жүк ташыган машина кызды жөө адамдар өтчү чийинден сүзгөн. Манты Асарти кафесинин администрациясы кардарды урлукка айыптап, денесин тытып салган. Бишкектин Гагарин көчөсүндөгү Манты Асарти кафеси дагы бир жолу чыр-чатактын чордонунда калды. Бир кыз социалдык тармакта анын алтын уурдады деп негизсиз айыпталганын айтып, эмоциялуу билдирүү калтырды. Анын айтымында ал сиңдисин коргоо үчүн кафеге келген. Буга чейин кызматкерлер ага орой мамиле кылышкан. Көргөлө видео бар. Бизди түртүшкөн, тырмашкан биз болгону өзүбүздү коргогонбуз деп жазган жабыркаган кыз. Бул кафе мурдада кардарлар менен болгон чатактардан улам сынга кабылып келген. Бул видео тасмада администратор кардарга клиент айым эле туура эмес деп айткан учурда кызуу талкууга алынган. Азырынча кафе жетекчилиги комментарий бере элек.